атабыз. Азыркы сабакта биз силер менен почта түзгөндү үйрөнөбүз, электрондук почта түзгөндү. Демек, электрондук поштаны биз жана айтып кеткен издөө машиналары же болсо чоң порталдардын ар кайсысына түзсөк болот. Мына Google, Яндекс, Mail.ru жана башка. Ар биринде мына сөзсүз түрдө почта деген жер бар, жана регистрация в почте деген бар. Почта деген жерде эгерде силердин электрон дарегиңер болбосо ушул жерге коюп, электрон дарегиңер жана паролду коюп киресиңер. Ал эми дарегиңер жок болсо анда регистрация в почте деп ал жактан бир толтуруп анкетаны жана ошонун натыйжасында түзөсүңөр. Мына Яндекс боюнча. Андан кийин бул жакта мынакей Google боюнча. Биз азыр Google.ru-га түзөлү, башкача айтканда почтаны ушул жерге түзгөндү карап көрөлү. Анын үчүн почта дегенди басабыз. Мына бул жерден войти да алат. Эгерде электрондук почта болсо бул жака кирмекпиз, бирок биздики жок азырынча, ошондуктан создайте аккаунт дегенди басабыз. Мына бул жердеги анкетаны эми толтуруп чыгабыз. Имя деп атат. Касым. Мынакей. Фамилия Жунус Алиев. Мен жазып коем. Имя пользователя Мугалим. Цифры и точки. Демек, бул сызыкты колдонбошум керек экен мен. Мындай кылсамчы. Это имя уже занято. Эгерде ал ат менен коюлган болсо ушундай болуп чыгып калат. Демек, мен башка ат коюшум керек. Анда Л Мугалим дейин. Бар экен, болот экен. Эми пароль киргизем бул жака. Паролду эч кимге айтпашыбыз керек. Анткени паролду айтсаңар, ошол пароль менен силердин поштаңарга ар бир адам кире бериши мүмкүн. Ошондуктан ал паролду биз эч кимге айтпашыбыз керек. Демек, паролду дагы киргизем. Ошол эле паролду. Жана ал паролду жаттап же керектүү жерге жазып коюшубуз керек. День, мисалы 20 деп коелу. Апрель деп коелу, мисалы 1978 деп коелу. Пол мужской. Мобильный телефон 778 78 09 76 деп коем. Дополнительный адрес, муну жок болсо жок, эч нерсе жазбай эле койсоңор. Андан кийин мына бул жака биз кодду киргизишибиз керек. Бул жерде код бизге көрүнбөй жатат жакшыраак, ошон үчүн мен обновить дегенди басам да башка кодду тандайм. Бул код кандай экен? Бул код дагы анча көрүнбөй жатат. Кийинкисин көрөлү. Дагы жакшы көрүнбөй жатат. Шуну киргизип коелу. П С Н Д О Н О жана Фо. Страна Кыргызстан. Я принимаю. Далее. Далее дегенди басам. Создание профиля. Дальше деп коеюн. Эгерде добавить өзүңөрдүн сүрөтүңөр кошкуңар келсе, добавить фото дейсиңер дагы кошо аласыңар. Мынакей, поздравляем, Касым. Ваш адрес электронной почты emугалим@gmail.com деп атат. Демек, биз электрондук почтаны түздүк. Эми вперед дейбиз дагы. Ал почтабызга кире алат экенбиз. Мынакей, биз демек түзгөн почтабызга келип түштүк. Бул жерде атыбыз, аты жөнүбүз жазылган болот. Почта дегенди басам. Бул силердин ошо аккаунтуңар кирген Google'да регистрация болгон аккаунтуңар. Эми мынакей почтаны дегенди басып, почтабызга кире алабыз биз. elmugalim@gmail.com деген почтага кирип атабыз мына. Мына биздин почтада 4 входящий деген 4 кат келиптир. Бул албетте Google'дун компаниясы тарабынан келген. Бизге киргениңиз үчүн куттуктоо жана башка көп каттар болуп эсептелинет экен. Эми муну жаап салсак болот. Мынакей биздин ушул жерден
ушул почтабыздан анан кийин башкаларга кат жазып, жана ушул почтабызды берип койсок, башкалар ушул почтабызга кат жазып жиберсе, ушул жерден ачып көрө алат экенбиз. Аны ачыш үчүн мынакей каалаган катты бассаңар, демек окулбаган кат дайыма мынакей жирный тамга менен көрүнүп турат. Ал эми окулган кат кадимки эле тамгалар менен көрүнөт. Мынакей бул жерде катты ачып окусаңар болот экен. Кыскасы ушуну менен бул сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта болсо биз кантип катты жазып кат жөнөтөбүз жана катты кантип алабыз ошол жөнүндө видео сабак болмокчу.